Боло турган айтып коюңуз аке, биздин каналдан өтүп кетсин. Канчадан бери бересиз? Буну 60га, берки нече? Onu 55 О, мынакей 55 000 сомго берип берем деди. Колго теринде айтып кое береличи. Бул биринчи видеобуз өтүп кетип калышы мүмкүн. 430 миңге. Мотор коробка жакшыбы? Жакшы. Кош дөңгөлөктү караңыздар, 430 000 сомго Портер. Урматтуу машина кейж каналынын көрүүчүлөрүнө, айрыкча ушул Москва шаарында көрүп аткан биздин көрүүчүлөргө пайдалуу маалымат. Манас KG YouTube каналына кирип, арендага бериле турган, таксиге бериле турган, сатыла турган унаалар, баягы бөлүп төлөө, рассрочкага бериле турган унаалар жөнүндө маалыматтарды алсаңыздар болот. Бул каналда тез киргизип турат жаңы маалыматтардан. Ушундай маалыматтарды алуу үчүн сиздер подписаться баскычын басып жазылыңыздар, жана ар бир видеону көргөнчө лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Манас KG YouTube каналын колдоп коюуну унутпаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу машина KG YouTube каналынын катталуучулары, баарыңыздарга салам достор. Сиздер ойлоп атсаңыздар керек, бул бала каяктан чыга калды деп. Туугандар, Москвага келсеңиздер, Москвада машина аламын, сатамын, выкупка алыш керек, же арендага табыш керек машина десеңиздер, биздин каналга, Манас KG YouTube каналына подписаться болуп коюшту унутпаңыздар, туугандар. Потому что биздин каналга кирсеңиздер, могул жерде ссылкалар болот. Только Москвада, туугандар, основной машина аламын, сатамын, выкупка алыш керек, выкупты өткөрүп бериш керек, лизинг, кредит, аренда, бардык информация биздин каналда, туугандар. Сөзсүз түрдө подписаться болуп, коңгуроочону басып коюшту унутпаңыздар. Рахмат заранее бардыгыңыздарга. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, машина кейж каналынын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 15 октябрь 2023 жыл, аптагүнгө жекшемби, Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Алгачкы бүгүнкү видеобуз жол четиндеги унааларды камтыйт. Биз менен биргеликте балар менен таанышыңыздар, кандай унаалар канча сомдон болуп атканынан кабардар болуңуздар. Могу жерде күндө акцент 1997 жылы чыгарылган 100 000 сом 755 08 85 80 номеринде экен. Ушунда уна улантыр эле. Toyota Yaris канча болуп атат экен? 600 280. Витс экен айтмакчы, оң руль. Витс 280 000 сом, 2001. Şöyle görünüştü. Nexia o. Nexia 2 220 000 сом. 2008 1.6. Электропакет, кондиционер жок экен, электропакет бар. Гидравликада бар болуш керек. Анан Opel Astra универсал. $1993 1.6 160 000 сом. Так, Мачизеки 2009 жылы чыгарылган, Өзбекстан. 150 000 сом. Жөнөкөй комплектацияда. Аварай өткөн аптада жайдагыдай ысык болуп аткан, 27 градус, бүгүн 18 градуска чейин көтөрүлмөкчү болуп атат. Эки күн мурун катуу жаан жаап, салкындай түштү. Mitsubishi Pajero болуш керек. 2002 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, 380 000 сом. Мындай караганда жакшынакай эле. Чакан жол тандабыз. Айыл жересинде жакшы болот дейм. Pajero mini экен да.
Альпининдеби. Ушундай фаркоптагы бар. Дөңгөлөктөрдүн абалы жакшы. Коробка механика. Карап көрүңүздөр. Тоолуу жерде жашагандарга жакшы. Клиренса кыйла бийик, караңыздар. 30 сантиметр дейли. Daha bir көрсөтүп коюн. Паузага басып терип алсаңыздар болот. Анан Volkswagen Polo болуш керек. Россия темир номеринде 2000 жылы жазылып аптыр. 1.3 коробка автомат 250 000 сом. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жабдыгы бар. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. Ушундай Polo. Matiz 2 Özbekistan tez arada satılат. 2004 130 000 сом. Россия темир номеринде окшойт. Темир номеринде экен. Жөнөкөй комплектация. Комплектация бул портерди сурайлы. Портер канча болуп атат экен? Портер 470 камбат атат. 470 000 кеми дагы бар, а? Нарашкачы? Нарашка дагы бар дейт. 2000-жылы чыгарылган. Алмашуу жолдору да бар экен. Мына карап көрүңүздөр. Колго теринде айтып кое береличи. Бул биринчи видеобуз өтүп кетип калышы мүмкүн. 430 000. Мотор коробка жакшыбы? Жакшы. Кош дөңгөлөктү караңыздар. 430 000 сомго Портер 1. Matiz 2 Özbekistan 2009 180 000 сом. Жолпрат. Бантөрелі. Урматтуу көрүүчүлөр, айрыкча ушул унаа базарында тарып бизди көрүп аткан көрүүчүлөр бар болсо, унасын сатам дегендер биздин канал аркылуу дагы жарыялап сатыңыздар. Унаа базарында туруп алып эле Машина KG каналынын байланыш жана WhatsApp номери 701 118 118. Nissan X-Trail болуш керек. 2003 тез арада сатылат. 420 000 сом. Механика дизель экен. 420 000. 706 68 93 03 номеринде. Фаркоптагы бар экен. Жакшы. Эми ушул жол четинде дайым ушул биринчи көрсөткөн аракет жасайм, себеби мына көрүп атасыздар, базардагы негизги турган унаалардын ичинде турган унааларга караганда бул жактагылар бир аз арзаныраак болот да. Баасы жазылып аптыр да муну. Ошого бирөөңүздөргө пайда, кимдир бирөөңүздөргө пайда тийип калсын деп туруп ушуну жактан тартып баштайбыз. Анан айтмакчы, ушул видеону көрүп аткандарга да ыраазычылык билдиремин. Жол четиндеги унаалар сиздерге кызык болуп аткандыгы, бул баягы просмотрдун көптүгүнөн билип атабыз. Дагы да көйтө бериңиздер. Өткөн аптада дагы 50 000ден ашык просмотрларды ээледи ушул видеобуз. Канчалык көп көрсөңүздөр, биз дагы көбүрөөк тартып, көбүрөөк маалымат берген аракет жасайбыз. Каналыбызды колдоп, ушул лайк басып туруңуздар. Видеобузду бөлүшүп туруңуздар. Анан кийин биз дагы ушундай көңүл көтөрүлүп, дагы көбүрөөк тартып беребиз. Бул эмне болуп калат экен ошондо? Ford Galactica. 1996 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, бензинби? Бензин. Минивэн экен, 7 орундуу. Баасын канча деп атасыз эми? 174 кеми бар. 170 000 кеми да бар. Мына минивэн караңыздар. Минивэн болгондо да кенен эле чоң эле экен. Мындай таар эмес. Ford Galaxy. Противогонный системасы өтө күчтүү экен да. Көрдүңүздөр? Анча мынча биле бербейт буну. Буну алып качып кете албайсыз да. Жакшы. Мындай көрсөтүп коеюн дагы. Кенен деген. Болорун айтып коерыңыз. Канча берип бересиз ушуну? 140 берип. 140 000ге берип бер. Мотор коробка жакшы элеби? Нормально. Жакшы. ВАЗ 2110. Буну канча деп атасыз эми? Тоготер жерин эле айтып коерыңыз. 90 000ге ана.
Жақсы. Өзі ушул видеосы көп көрөт да, ошондуктан мынандай сатып алганыңызга шанс көбүрөөк. 2002 15 мына. Бул АОЗ'ун номерин дагы айтып коелу. 554 10 19 55. Ооба, ушул эки унага кайрылып бериңиздер. Ал канча болуп атат? Канча болуп атат? 150 миң кеми бар дейт. Матиз 1. Боло турган баасы 130 миң сом. Корея окшойт, а? Корея экен. Аха. Болду, так. Улантып берели. Эми жолдун болуп тур, жакшы сатып алыңыздар. Бияк бетин өтөлү. Өтөлү. Жолду да мындай иретмеген коюңуздар унаңыздарды, себеби мындай айып пулга жыгылып калышыңыздар мүмкүн, жол эрежесин бузуп. Матиз 2 Өзбекстан 2010 180 миң сом, Кыргызстан номеринде. Комплектациясы жөнөкөй экен. Анан Hyundai Solaris рестайлинг, туманниктери бар. 2015 1.4 450 миң сом, механика. Мотор, коробка таза деп жазып койгон, тез арада сатылат. Ошондо мо ручка менен жазылган окшойт. 776 160 160 номеринде. Так, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, кондиционер бар. Коопсуздук жаздыгы айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө бар. Ва алейкум ассалам. Анан ол жерде Mercedes-Benz C-класс 202 кузовта 1994 300 миң сом, механика, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, люк бар. Кожа экен, чехол. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштүү, электро күзгүлөр. Ушундай Мерс. Лайктан басып турабыз. TikTok көрүүчүлөрүбүзгө да терең ыраазычылык билдиребиз. Эң кеминде ушу 50 миң көрүү болуп атат. Бул бизди аябай кубандырып атат. 100 миңге жете элекпиз. Эң кеминде 50 миң просмотрлар делип атат видеолорубуз. Так, Kia не болуп калды экен бу? 2000-жылы чыгарылган, автомат алмашуу жолу бар, 260 миң сом. Кеми дагы бар, 221 17 17 20 номеринде. Kia Саратов. Так, моделин билбедим, билгендер комментарийге жазып коюңуздар. ДАМАЗ 2007-жылы чыгарылган, 400 миң сом. ДАМАЗ 2. Шундай көрүнүштө. Азыр бул видеону эң кеминде сиздерге 15 мүнөттүк кылып чыгарып беребиз. Себебин айта кеттим, ушундай жакшы көрүүлөр делип атат. Дагы бир уна 2002-жылы чыгарылган 1.6 280 миң сом, механика экен. Азыр бул маркасын дагы билбей атам. Калат экен, арка тараптан көрөлчү. Эмблемасы чыгып калса, Mazda экен, Mazda 3. Ушундай. Suzuki Alto болуп калат, а? Канча болуп атат? Suzuki Alto 200 миң түшүп берем дейт. Алдыңкы жүргүнчүдө жана айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Кондиционер жок. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, гидравлика бар. Ушундай Alto 2002 1.1. Так, жүрө берели. Honda Fit. Görülçü. 2003 1.3. Fit kança da oda biliyorsunuz mu? Iyisi
Жанында көрінбейді ғой, айнектері ашық. Әлі ұлан төрелі. Бәрі арзанырақ айтса керек деп ойлаймын. Opel Vectra 2004 жылы шығарылған 2.2 дизель бе? Дизель бе? Бензин бе? Бензин екен. Коробка автомат 370 000 сом. Nexia 180 000 сом 2. Nexia 2. 2010. Гидравлика бар. Жазылып тұрады. Өткөрөйдү ба? Тико 65 000 сом деп жазылып тұрады. 1997. Мына көрдіңіздер. Механика. Işleткенге мына болады. Қолға терін айт қол, қанша болып атады? Жоқ екен. Так, бұл жақта дағы бар екен. Тико 70 000 сом деп жазылып тұрады. 1995 механика. Екі Тико тең сізден оқшайды, а? Бол отырған айт қойыңыз әке, біздің каналдан өтіп кетсін. Қаншадан бері өресіз? Бұны 60-ға берке нече? Оны 55 О, мына 55 000 сомға беріп өрем деді. Көріңіздер. Телефондарын көрсете кеттім. Қызық болса чалып, сүйлөшіп сатып алсаңыздар болады. Канан қалғандар керкі уналар мынандай жөлі базарға келіп қойғандар бар екен. Так, бұл лашетти бар екен. Ақшы лашетти 2006 1.4 370 000 сом механика. Видеосы жиынтықтайбыз. Алдыда сіз көріп қалған видеолардың бардығын күтіп тұрады. Бардығын тарта кетеміз форматтағы. Каналымызды қолдап, жазылыңыздар, подписаться басқысын басып жазылыңыздар. Сивикті да көрсетіп қойын. 2001 оң руль 345 000 сом. Россия темір номерінде. Тиктокта да жазылып қойын ұнытпаңыздар. Тиктокта да жүрекчөн басып тұрыңыздар. Жүрекчө biraz аз басылып атат, көру көп болғаны менен. Соны да қолдап қойыңыздар. Әрбір көргендерді басып тұрсаңыздарлы канал тез прогресстер көрсетеді.